Саламатсыздарбы? Бүгүн 25 октябрь Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Бул өлкөбүздүн алдыңкы окуу жайларынын бири болгон Кыргыз улуттук университетинин тарыхындагы өзгөчө күн. Бир кылым бул муундардын эмгеги, илим менен билимдин жолу жана ошондой эле миңдеген бүтүрүүчүлөрдүн тагдыры. 1925-жылы негизделген бул билим ордосу өлкөнүн илимий, маданий жана коомдук өнүгүүсүнүн башаты болуп саналат. Бул дубалдардын арасынан ондогон белгилүү окумуштуулар, жазуучулар, саясатчылар жана журналисттер чыккан. Улуттуу салымы үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Кылымга тете сапарында Кыргыз улуттук университети заман талабына жараша өзгөрүп, өнүгүп, жаңы муундарга билим менен тарбия берип келет. Салтанатта мугалимдер, бүтүрүүчүлөр жана студенттер университеттин тарыхына сыймыктануу менен көз чаптырып, келечекке ишеним менен карашат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы ийгиликтер, жетишкендиктердин алкагында сөз улуттук болчу. Ал 190 миңден ашык кадрларды өлкөсүнө даярдап берген. Бир намысты келтирейин. Баарыбыздын эсибизде эгемендүүлүккө чыктык, азаттыкка чыктык. Анын куну наркы оңойго турган жок. Мына ошол баарыбыздын көз алдыбызда легендарный парламент болду. Ошол парламент өзүнүн интеллектуалдык күчтүү мекенчилик касиети менен өкүрөбүздө турат. Анткени алардын көпчүлүгү бүткүл нерсени билишет. Бирок өкүнүчтүүсү жыл сайын жаңы парламентке келген муундун интеллектуалдык даярдыгы өксөп барат. Анткени билимдердин сапаты түшүп кетти. Биз эми ошол деңгээлди калыбына келтиришибиз керек. Биз кайрадан майданга чыктык. Биз 100 жылдыкты ишке ашырып жатып, өлкөбүздүн келечеги үчүн баардык күч аракетибизди, илимибизди, билимибизди төшөп, Кыргызстандын кыргыз жараны деген бийик наамы бар жаңы муунду калыптандыруунун эркиндигине берди. Демек, биз канчалык жигерди иштесек, ошончолук биздин муундун улуттук иденттиги күчтүү болот.